ким ар түнү Мүлк сүрөсүн окуп жатырса, ага кабыр азабы болбойт деген. Не болбойт дегени? Кабыр азабы болбойт. Мүлк сүрөсү 30 аяттан турат. Канча аяттан турат экен туугандар? 30 аят. Мүлк сүрөсү, Суратул Мүлк, Табарак деп коебуз. Табаракаллази биядихил мулк деп башталат да. Ким ошону ар түнү шамдан кийин, куптандан кийин любой время 30 аят тез эле окуп коесуз. Окуп эле жүрсөңүз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын риваятта айтканы, ага кабыр азабы болбойт. Не болбойт дейти? Кабыр азабы болбойт. Бул сүрөнүн аты Маниа. Сахабалар ушинтип атап коет эле. Эмне десе, тоскуч. Эмнеден десе, кабырдын азабынан тосо турган сүрө. Кур'анда 30 аяттан турган сүрө түшкөн. Ким ар түнү окуп жүрө турган болсо, ага кабыр азабы болбойт деп Пайгамбардын риваятында келет. Ошон үчүн Мүлк сүрөсүн окуй жатардан. Күн азабы түндө, азыр ошо окуп коебуз.